Мындан bir ay мурун биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду Индия жергесине баарыбызга эле маалым болгон 11 жаштагы Диана аттуу кыргыз кызын боорун алмаштырууга жөнөткөнбүз. Алыскы Индия жергесиндеги мыкты делген гепатологторго көргөзүп, Диананын боорун алмаштырбай эле дары-дармектин күчү менен сакайтса болот деп кубандырды. Бүгүн мындай жакшы кабар менен Диана жана Диананын апасы өз мекенибизге кайтып келишти. Жакшы барып келдик буюрса. Жыйынтыгыбыз жакшы, лечение болгоно калдык, пересадка эмес. Баары жакшы буюрса. Жакшы барып келдик. Дарыларыбызды алып келдик. Аяктан болгон анализтерин тапшырдык. 3 врачка көрүндүк. 3 больницага бардык да, 3 врачка көрүндүк. Улам биринен консультация алып аттык. Аяктан автоиммунный гепатит деген бир диагноз коюшту да. Бул деген негизи кандары бүт баары таза чыгып эле туруп алды да, бүт болгон жери таза чыкты. Ошо бирок сироз бар экен, жок эмес экен. 60% жакшы экен. Бизде 60-70% неме бар экен, шанс бар экен. Дарылагангачы. Дары жазып берди бизге. Дарылап 6 ай. Дары менен эле сакая турган болду буюрса. Дары менен сакая турган болду. 6 ай дарыланмай болдук бияктан. Анан 6 айдан кийин кайра Индияга бармай болдук. Аякта жакшы экен. Аякта барганда бизди сразу эле тосуп алды Ирфандар. Тосуп алышып эле бизди жөө дагы коюшкан жок, машина менен апарып келип атышты. Больницадан ичтип жүрүп атышты. Аякта очередь деген көп болот экен. Бизге очередтин өздөрү неме кылып берип атышты да, алып. Биз кыйналган деле жокпуз. Бүт эле ошо Кайрымды бол фондунун кишилери, аякта Айсалкын жерлер дагы барып, биз менен кошо жашап, биз менен кошо жүрүштү. Жакшы буюрса. Ушу кыргыз элиме, эл журтума, ат баш элине болгон урук туугандарыбызга баарына Алла ыраазы болсун. Ошолордун өмүрлөрү узун болуп, үй бүлөлөрү тынч болуп, оорушпасын эч качан. Ушундай биздин Кыргызстанда ушундай сироз деген оору аябай көп экен. Ошондой оору менен оорушпасын эч качан. Үйлөрүнө тынчтык каалайм, ден соолук каалайм. Үй бүлөлөрү менен аман болушсун. Кайрымдуулук фондуна да чоң рахмат. Мен кыйналган деле жокмун. Аэропорттон дагы ичине чейин кирип, мени узатып коюп атышты, тосуп алып атышты. Кыйналган деле жокмун, документтеримен да кыйналган жокмун. Чоң рахмат аларга дагы, ден соолукта болушсун, оорушпасын алар дагы, эч качан үй бүлөлөрү менен тынч болуп, аман болушсун. Bir ay мурун Диананын апасы, бир туугандары сыздап, жаш туруп боорун алмаштырыш керек деп, оор күндөрдү баштарынан кечирип келишкен. Ал эми бүгүн мындай жаңылык тугуп, кантип кубанбай коесуң? Биздин фонд ар дайым муктаж болгон мекендештерибиздин муктаждуулугун чечип, сооп жолунда кызмат кылууга аракет кылып келебиз. Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду. Биз эл менен, эл биз менен.